Сурооңуздар бар, сурооңуздар бериңиздерчи. Бериңиз. Азыркы учурда эмеде, мисалы мен үй билебим да. Додошумдун бир туугандарына абратымды кайсыл бир туугандарына. Ошол маселени жакшы кылдыңыз. Сиз кайнатаңызга, күйөөңүзгө, балаңызга, бир туугандарыңызга авратыңыз көрүнсө мүмкүн. Кайнага, кайны, кайнабанын баласы же сиздин атаңыздын үкәсинин баласы же башкалар бөлө сөйлөө деген нерселер жок. Кичине эле ошол мындай ачык эле айтыла турган нерсе, ошолорго уруксат. Балаңыз, бир туугандарыңыз, күйөөңүз, кайнатаңыз, атаңыз болду. Калгандарга намахрамсыз. Бөлөлөр кыз бөлө болсо боло берет, бирок мындай эркек бөлөлөрдөн кичине өзүңүздөр коргоңуздар жакшыраак. Эгер бөлөңүз, сиздин апаңыздын эжесинин баласы болсо болбойт. Атасы башка. Түшүнүңүзбү? Дагы ким? Неде? Айтыңыз. Аялдарга ушунчалык кыйын, мисалы, менструация берилген, анан кайнененин көңүлүн көтөрүш керек, сөзүн угуш керек, ага кызмат, күйөөгө кызмат, мисалы, кечин дагы ишин бүтүрүп каяктан кечке чыгып кетсин, жумушуң керек, ушундай деп. Өзүнө оор берилген, динде, жок, динде эмес, негизи аялдарга ошондой кыйынчылык берилген деп даттанышат да. Мисалы, эмнен аялды жүрөгүн менен кылып, ичине бала салып, ошол нерсеге ал татыктуу болгон үчүн берип коюлганбы? Ошонун баалуулуктары жөнүндө, жеңилдиктери жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Жок, аял исламда каралгандай эч жерде каралган эмес. Исламда гана баалайт аялды. Исламда гана 5 эмненин астында, энелердин астында. Айтпадымбы жана эле жихад кылганда, кетип атканда депчи, мисалы. Эненин рухсатысыз. Биз бир эркекке баш ийсек, бизге 5 балабыз болобу, 6 балабыз болобу, 4 балабыз болобу, ошолорду баш ийгизип коёт. Бизди ханышалар сыңар деп атат. 5тин ханышалары болгонго аракет кылышыбыз керек. Аллах Таалам бизге ошончолук эрк берди, ошончолук күч берди, ошого жараша бизди бардык жактан күчтүү кылды. Бизде айтат, эч жерде атаң дебейт. Бала баласына айтканда, апаңан бар, апаң. 4 жолу тең апаң. Анан 5-нчисинде атасы. Аялдар ушунчалык жеңил каралган бизде, ушунчалык жеңил дин. Негизи динди ким кандай түшүнөт билбейм, бирок дин сиз үчүн эмне дегенде ар ким ар кандай жооп берет да. Мисалы, бул жерде эле эмес, мен көптөгөн жерлерде болгон кезде ушундай бир кагаз сыяктуу же башка сыяктуу түшүндүрмө бергиле дегенде ар адам ар кандай таржымалдайт да диндичи. Анан ошого жараша өзүнүн жашоосун алып кетет. Дин, дагы бир жолу айтам, дин бул сүйүү. Пайгамбарга, Аллахка дин менен жашоо бул өтө рахат, намазга болгон сүйүү. Намазга канчалык мындай дарат аласыз, сонун болуп жасанасыз, күзгө каранасыз, сонун таза көйнөгүңүз кийесиз, намаз окуганда дуаларыңыз, бир иш баштадыңыз, энеңизден дуа алыңыз. Зыярат кылыңыз, ооругандарга дуа алганы барыңыз. Бирөө ооруп жата, уктуңуз, өлбөйт деп коюң. Жок. Ошо ооруган адамдын дуасын периштелер талашып алып кетет экен да. Бизде көбүнчө азыр барбай калды. Мен деле өзүм больницадам. Көп жерлерге сурап келбейт, ахвалым сурабайт, эч кимге керегим жок окшойт деген энелер, эжелер болуп калат да. Кээде роддомдо деле төрөп жатса, кээ бир адамдар барбайт. Жок, барыш керек. Ооруган, касал инсандын дуаларын периштелер талашып алып кетет. Жамгыр жааган кезде намазга жыгылып дуа кылып калыңыз. Ар бир түшкөн жамгырдын тамчысы менен периштелер бул жактан асманга көтөрүлгөндө дуа менен көтөрүлөт экен. Ар бир тамчыдан алып түшкөн периште кайра дуа менен чыгып кетет экен. Жамгыр жааганда дуа кылыңыздар, сураңыздар, муктаждыктарыңыздарды сураңыздар.
мусафырды наразы кылбаңыздар. Биздин өлкөгө бирөө иштегени келди, же үйүңүздө уста бар, же бирөө бир айылдан бир айылга келди, конок, ошо адамды наразы кылбаңыз. Сизден жол сурады, башка сурады. Колуңуздан келсе кылыңыз, колуңуздан келбесе унчукпаңыз. Кээ биркилер бар да, иштерин кылдырат, анан кийин берем акчасын мынтем, тигинтем, аябай какшатышат, наразы кылышат. Ошолордун да дуасы бат көтөрүлөт. Анткени алар муктаж. Сен ишиң бүтүрдү, башканы кылды, бирок сен анын муктаждыгын кылбадың. Аллах Таала анын бат эле эмесине келтирип коет да. Эненин дуасы, мисалы, бир бала, бул кичине болуп өткөн окуя деп коеюн. Бир бала бир иш баштаардын алдында бир кары же болбосо молуядан барып дуалайын дейт да. Анан дуалайын дегенде аны четтен көргөн бир эжеден сурап калат экен да. Мен ушул жактан бирөөнү уктум. Жакында ушундай бир бизнес баштайын деп атам, ушундай иш кылайын деп атам. Ошо адамдын дуасына мен муктажмын дейт да. Анан баргандан кийин баягы үйүн айтып кое аласызбы дегенде бир эжеден сурайт дейм, көчөдөгү эле бир эжеден. Анан сен энеңен барып дуа алдыңбы? Энеңен сен дуа сурадыңбы? Дегенде жок дейт да. Сен ал кишинин адресин ала электен мурда барып энеңи ыраазы кылып, садаркаларды алып алганбы жанагы кишигечи. Сен энеңи барып ыраазы кылып, энеңе ушул кичине хадияңы алып барып, энеңен дуа алып, энеңи ыраазы кылсаң, иншаллах ишиң жакшы болуп кетет. Эненин дуасынан өткөн күчтүү дуа жок. Биз бардыгыбыз ал жердеги кыздар эне болобуз. Эне боло электер. Энелер уже эне. Баласынан нааразы наалат менен эмес, балким дуа менен отурган эне иншаллах эртең үзүрүн көрөт. Мен балам мынтип калса экен, мен балам тигинтип калса экен, мынтса экен, тигинтсе экен. Иншаллах жолун бир-эки нааразы кылып койду, сен мени нааразы кылдың деген нерсе болбош керек. Биз аялдар күчтүүбүз, ошо күчүбүзгө, эркибизге жараша Аллах Таалам бизге сыноо берет. Бирок ошол нерседен туура эмес пайдаланып калбайлык. Дагы кимде суроо бар? Гел, берак келип сүрөңүзчү. Катыраак сүрөңүз. Мен негизи чөйрөм хижап жакында, бирок бардыгы азыркы малда дайыма эми түптүгү мындай чечип атат да. Мындай кээ бирлердин өзү себептери бар, кээрлери ушундай да. Жок, органдык бул жерде себеп эмес. Адашкандык. Азыр мен кийин деп эме кылайын деп атам да. Жол баштайын деп кийин берип, эме кылып жүрүп, бирок жакындарым баары сен эле чечип саласың деп болбойт. Жок, ошондой элюза сөздөргө ишенбеңиз. Мээңизге албаңыз. Сиз өзүңүзгө күчтүү болуңуз, өзүңүздүн эркиңизге күчтүү болуңуз. Намаз окубаса дагы оронгондор бар да. Бирок айтып атпаймынбы, намаздан дагы жакшыраак парыз оронуш. Сиз бул жерге жөн келген жоксуз. Сизге Аллахым бар деди. Аллахтын калоосу менен буттарыңыз басып келди. Значит, орону алыңыз азыр. Эртең өкүнүп калбаңыз, жанакында эле орону албаптырмын деген сыяктуучу. Барганда биринчи жолу ушундай эмелерден оронуп, ниет кылып барганда чечтип салышканда болбой. Сиз бирөөнү чеч дегенде каршы болуңуз. Сизге Аллах Таалам парыз кылып атат. Сен кимсиң мени чеч деп айткыдай. Даже ата-энеңиз укугу жок сени хижабыңды чеч дегени. Кимде ким хижабка каршы болсо, бул Аллахка каршы деген сөз. Аллахка каршы болгондон Кудай сактасын, Аллахым өзү анын бетин ары кылсын. Мисалы, жана айтып өттүм го, мисалы үчүн Турция мамлекетинин президенти Эрдоган кандай чечим чыгарган? Кимде ким хижабка каршы чыкса, бул адам Кабаны бузган менен барабар күнөө кылгандай болот деген да. Кабаны бузуп көрүңчү барбы? Алланын Кабасын, айланган Кабасын барып бузуп көрүңүзчү, Меккедеги Кабаны. Кафырдын өкүмүндө. Ооба, ошондой. Хижабты фарз эмес, хижабты мындай, тигиндей деген болсо, ал уже динден чыкты деген сөз. Мусулман эмес. Хижаб бул мусулман аялдардын кийими. Мусулман эместерге бул баары бир. Алар мусулманбы, мусулман эмес. Хижаб бул мусулман аялдарынын кийими. Ким мусулман болсо, өзүнүн мусулман сезсе,
ошол эженин, ошо сиңдинин кийими, мусулмандардын кийими. Мусулман эместерге баары бир ал, мусулманбы, мусулман эмеспи, кийеби, кийбейби. Хижаб бул парыз мусулман аялдардын ауратын жаап туруучу эң жакшы сейф. Туура түшүндүрдүм окшойт, э? Айтыңыздар, аябай убактыңыздар. Убакыт чарчап кетпедиңиздерби? Беребиз. Мындай да? Мен жана айтып өттүм, хижабты түшүндүрмөлөп кеттим жана элечи. Бирок кайра кайталаштын ушундай убакта кереги жок. Хижабты билезикке чейин, путтун аягына чейин, аяктын аягына чейин эркин, вызывающий эмес. Сону кылып кийинсе болот. Түз, фигураңыз билинбей турган. Анан үйдө каалагандай кийинип жүрө бериңиздер. Кааласаңыздар, купальник кааласаңыздар. Үйдө можно. Исламда көчөгө чыкканда жабынып, ауратың жабып, жаман көздөн, жаман сөздөн өзүңүз сактап чыгуу. Айтыңыз. Айтериңиз. Жок, эсли өзүңүздүн балаңыз болсо эчтеке болбойт. Сизге махрам өзүңүздүн балаңыз. Өзүңүздүн балаңыз эси бир туугандардын балдары балагатка жете элек болсо болот, анан балагатка жеткен болсо болбойт. Колуңуздан келсе жабынып, алар дайым эле боло бербесе керек. Бирок негизи аял киши үйдө өзү жалгыз калганда махрам адамдар менен болсо кеңири каалагандай кийинерсе болот. Аны именно күйөөсү менен калганда ал кааласа жыңалаш жүрө берсе деле болот. Бул үйдүн ичиндеги нерсе. Үйдөн сыртка чыкканда уже бул жабынып, исламда тыйылган. Бойго жеткен кыз атасынын, бир туугандарынын, инисинин жанында жүрө алат. Күйөөгө тийгенден кийин баласынын жанында деп коеюн. Калгандары махрам болуп калбайт да. Мисалы үчүн кайнатаң махрам, атаң махрам, калгандары махрам эмес.